бир адамды бир себептен бир анын оюндагыдай кылбай койсоң, өмүрү кечирбейт экен, аябай кекчил экен. Анан мындай көзүңө күлүп койсо деле баары бир аркаңда деген ушинтип өз аракеттерин кыла берет экен да, мындай акырын унутпайт экен да, и кечирбейт экен да. Бул мен өкмөткө 2020-жылы барганда вице-премьер болду. Вице-премьер болуп, ошол 28 октябрбы мен вице-премьер кылып тиги дайындалгам. Андан кийин 100 күн иштедим, кыска мөөнөттө эле. Анда ошол дайындангандан кийин бир ай өтпөй туруп, Матраимовдун жанакы Эльдорадо, анан квартираларын, пентхаустарын, жанакы спорт комплекс эмеде үсү жакта на южных воротах. Ошонун үстүндө бир чоң World Class үстүндө деги пентхаустар бар болчу. Ошону деген мыйзамсыз эле өзүмө жаздырып алам деп, анан мени колгой дейт да. Ким өзүнө жаздырып алган? Ташиев. Анан УКМК. Өзүнө эмес, УКМКнын кызматкерлерине ошону тапшырабыз деген демилге бар болчу. Сиз аны эсиңизде барбы, жокпу? Интернетте бар да. Бар. Анан мен буга каршы болом. Анткени деген мен ал кишиге деле айткам, урматтуу Камчык Кыдыршаевич. Бул убагында деген Атамбаевдин бир эме шопуру бирөөсү ушул бирдемени мүлк туура эмес кийин соттолуп кеткен. Бул туура эмес, кийин залакасы тиет. Эмеске мындай карындашыңыз катары сунуштайм, бул мыйзамсыз. Может азыр шашып атат, бүткүл силерге мүмкүн бирөө сизге айтып атат, жаса бериңиз деп атат. Сиз билдеген тиги чоң кызматтасыз деп. Бул туура эмес. Эртеси күнү бул чыгат. Мына 5 жыл өттү, мына азыр деле чыкмак. Андан көрөк буну фонд госимущества аркылуу, ФУГИ аркылуу мыйзамдаштырып, анан аукционго чыгарып, аны ошол жактан сатып алам дегендер чыкса, эми бул бийликте турат да. Мен сатып алам десе, каршы ким чыкмак эле? Ошентип бирок деген мыйзамдуу жолду издеңиз. Кийин бунун залакасы өзүңүзгө тиет деп эле айткам да. Ошондо аябай мага мындай ызасы келип, эмнеге мен айтканымды кылбайсың деп ошондо аябай бир мен ойлойм, ошондон кийин эле мага мындай таарынып эле